барганда ошо күбүм болуп ошо жетилер болуп калганда шам намазы кирип аткан, азан айтып аткан. Ошол жерден барып эле мен терезеден алчумун, постоянно ачкычты. Терезеден балдарымды карап биздер эркелетип туруп анан өтчүмүн да. Ошол жерге барсам эле балдарым ыйлап атыптыр. Эмнеге ыйлап атат деп карасам жубайым турган экен. Ал турганда туруп алып ойнотуп аткан деп жакшылап карасам асынып калыптыр. Терезеден эле көрүп атпаймынбы. Мен өзүмдү жоготуп эле алдыны көздөй чуркап бардым. Менде подъезддин чиби бирөө эле болчу, бизде үйгө эле калтырып койгон. Мен терезеден эле алып алчумун, кээде көбүнчө үйдө эле болот болчук да. Анан тиерге баратып эле жардамга деп сурадым. Жардам дедим подъезддин алдындагы кишилерге. Скорыйге чалгыла дедим, жетишип калам деген үмүт болдум да. Скорыйге чалгыла дедим. Милицияга скорыйге чалгыла деп, эшикти ачкыла деп бастым. Кошуналарды бастым. Эч ким ачпайт. Дагы бир кошуна кыз эже келип калып, ал дагы басса ачпай атат. Анан аксакалдын чиби бар экен кошуна. Ошол берди, ошону ала калып эле чуркап кирдим. Кирсем эле асынып турат. Балдарым ыйлап атат, экөө эки жактачы. Анан мен сразу жерге түшүрүп эле баламды алып бер жакка чыгып кеттим. Кошуналар деле кирип чыгып баары эле эметип калышты. Анан берки баламды да бер жакка жылдырып, анан негаларын билбей эле сразу жубайым телефонун алып туруп эле, мамасы үйдө болчу да, ага чейин. Мен түшүрдүм, бияктан көтөрүп эле жерге түшүрүп, башын кармасам устап калыптыр. Анан мен апасы үйдө болчу да, мен бүт ишенгенибиз мамасы үйдө деп эле көп деле андай беймарал эле жүргөнбүз да. Апасына бир аз ачууландым дагы, апасына айттым, чалдым сразу: апа, сиз эмне кетип калдыңыз үйдөн? Үйдө эле отурбайт белеңиз. Эмне кетип каласыз? Качан кетип каласыз? Ошентсем эле эмне болду дейт. Алтын асынып калыптыр го дейт. Ошентип айттым, ошол боюнча эле өзүмдү жоготуп, ошол жерлерде жүрдүм, ары бери басып эле кыйкырып эле. Кошуналар кирип чыгып атышты, баары эмне болду? Балдарым ыйлап эле калды.